Саламатсыздарбы? Эфирде өзөктүү маселе программанын бул жолку чыгарылышында Газпром Кыргызстан компаниясынын ишмердиги тууралуу сөз кылабыз. Студиянын меймандары Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун орун басары Сабырбек Акимбаев жана компаниянын башкы директорунун кеңешчиси Арзамат Алдаяров. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Сабырбек Орузбекович, алгач сизге суроо узатсам, ушу компаниянын тарыхы жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Эми кыскача айтсак, Кыргызстанда кыргыз газ тармагын өнүктүрүү боюнча, инвестиция келүү боюнча бир ирет астедил аракеттер жасалган. Ошонун негизинде 2010 жылы эки өкмөттүн арасында Россия Федерациясы менен Кыргызстандын өкмөттөрү келишим түзүлүп, ошонун негизинде ратификация өткөндөн кийин жалпы ушу Газпром Кыргызстандын бияка келиши боюнча мындай негизи болду. Ошо келишимдин негизинде 2014 жылы апрелде келишим түзүлгөн. Ошо кыргыз газдын негизиндеги жабдуулар боюнча Газпром Кыргызстан компания түзүү боюнча. Ошондо июль айында 2014 жылы Газпром Кыргызстан регистрациядан өтүп, ошо сентябрдан баштап ушунда толук кандуу өзүнүн негизги ишин баштаган Кыргызстанда. Рахмат, Арзамат Нуркулович, айтсаңыз, мына сиздердин компания ушу Кыргызстанды газдаштыруу боюнча ушу 4 жылдан ашуун убакыттан бери иш алып барып келатат. Азыркы күнгө ушу канча айыл кыштак газ менен камсыз болду? Эми мындайча айтып кетсек, толук бүт ушул инвестициялык программа боюнча маалымат берсек, биз ушул 4 жылдын ичинде 25 миллиард сомдон ашык инвестиция киргиздик Кыргыз Республикасынын ушул газ тармагына. Эми ошол эле газификация жумуштарынын жагынан 670 чакырым көчөдөгү газопроводдор курулуп бүттү. Аларга буюрса 40 миңден ашык үйлөргө газ берүү мүмкүнчүлүгү пайда болду да. Мындайча айтып кетсек, бир 35 жаңы коңуш, анан ошо айыл шаарларга дагы газ берилди. Биз жылдан жылга биздин пландарыбыз боюнча 2019 жылдан баштап дагы бир 300-400 километр газопровод жылдан жылга куруп өтөбүз дегендер пландарыбыз бар. Мындайча айтып кетсек, бул инвестициялык программа бул жалаң эле газификация эмес. Мындайча айтканда, ошол газ тармагында фундамент деп койсо болот, магистралдык газопроводдор бар, компрессордук станция бар. Бул магистралдык газопровод бизге мындай албан долбоор болду. Бухарский газоносный район, Ташкент, Бишкек, Алматы деген магистралдык газопроводдун 113 километрин жаңы курдук. Бул бүткүл эле Кыргыз Республикасы эмес, бүткүл Борбордук Азия үчүн мындай чоң маанилүү проект болду. Анткени бул газопровод менен Кыргыз Республикасынын түндүк областтары эмес эле Казакстандын дагы түштүк областтары дагы газ менен камсыздоо болот деп айтсак болот. Андан тышкары мындай чоң газораспределительный станция деп коебуз. Сокулукта, Бишкекте дагы ошондой чоң станцияларды куруп бүттүк деп айтсак болот да. Сиздер Чүй облусунда Бишкекте активдүү иш жүргүздүңүздөр. Келечекте дагы башка бир аймактарга колуңуздар жетеби? Мисалы, алыскы Нарын облусу ушу газ кирет деп үмүттөнсө болобу? Эми 2015 жылы жумушубуз бастаганда биз чоң мындай генералдык схема деген документ жаралып чыккан. Анын негизинде биз ушу 2030 жылга чейин Кыргыз Республикасынын газификация деңгээлин 60%га чейин көтөрөбүз деген убада бергенбиз. Азыркы убакытта мындай эсептеп көрсөк, 2014 жылы 22% болчу, 2018 жылдын аягына 30%га көтөрдүк деп айтсак болот. Ошонун негизинде, ошол генералдык схемасынын негизинде бүткүл республикасында 400 жаңы коңуш же населенный пункттарга газ берүү деген максатыбыз бар. Ошол максатты буюрса жетебиз, алган милдеттерибизди толук аткарабыз дегендер пландарыбыз бар. Урматтуу Сабырбек Орузбекович, сиздердин компаниянын ошо инвестициялык программасында газдаштыруудан тышкары кандай ири долбоорлор бар? Мисалы, социалдык долбоорлор. Туура айтасыз, биз элге үзгүтүз камсыздуулугунан тышкары газ менен жалпы бизде социалдык долбоорлорубуз бар. Ошонун негизинде өзүңүздөргө маалым болгондой, биз ушу кыска мөөнөт ичинде 9 физкультуралык оздоровительный комплекстерди курганбыз. Аны карап көрсөк, практически бардык тармактарга курулду. Ал деген Кара Сууга, Талас, Бишкек, Чолпон Ата, Ош, Кызылкия, Нарын, Жалал Абад курулду. Алар толук кандуу иштеп атат. Ал менен бирге азыр Бишкек шаарында жаңы заманбап мектеп курулуп атат. 960 окуучу окуй турганга ылайык, 2 бассейни бар, стадиондору бар, заманбап ар кандай мультимедийный системалар бар, мектеп курулуп атат. Буюрса мында ушу жылы июль айында ишке берилет. Ал менен бирге, айтып кетерлен бирге, биз жалпы согуш ардагерлерине жардам берүү боюнча
мына Ленинградта блокаданы келген ушу коомуна жардам берип атабыз. Ал менен бирге дагы образовательный баягы таланттуу балдарга футбол, спортивный шахмат боюнча ар кандай ушу соревнованияга жардам берип атабыз. Камсыз жардам берип атабыз. Мен билгенден ушу сиздерде адистер жок эсе да, мындай газ боюнча адистер, аны ошол маселени кандай чечип атасыздар? Эми бизде компания адистер жетиштүү. Бирок башка бир проблема болуп атат. Бизде мына Кыргызстандын эгемендик алгандан бери жалпы ушу билим алуу боюнча ушу башка гуманитарный финансовый жакка ооп кеткен да. Бизде азыр юрист, финансист деген көп экен, бирок мына инженер дегенде тармакта аздык кылып атат. Ошонун негизинде биз жаңы өзүбүзгө учебный центр ачып, полигон менен ошол жерде өзүбүздүн иштеп аткан ишкерлерди окутуп атабыз. Ал менен бирге Газпром Академия Газпром деген долбоор курганбыз. Анын ичинде таланттуу, жакшы алдыга чыккан жаш абитуриенттерди Россияга, федерацияга жөнөтүп, ал жердеги баягы узкий направление боюнча, окутуу боюнча көмөк көрсөтүп атабыз. Ал менен бирге Волгоградка жөнөтүп атабыз. Волгоградта биз азыр 22 балдар окуп атат. Алар ушу эң мыкты специалист болуп, ушу сентябрдан баштап келе баштайт. Алар да келип биздин компанияга келип иштей башташат. Рахмат, Арзамат мырза, айтсаңыз, мына быйылкы жылы, ушу 2019-жылы кайсы айылдар же болсо райондор газ менен камсыз болуп, ошону конкреттүү түрдө аттарын атай аласызбы? Ооба, биз ошо 2019-жылдын программасында жаңы коңуштар бар, Бишкек шаарындагы, анан Чүй областындагы айылдар бар. Мен айтып кетсем, шаарда Чалбай, Маданият, Учкун, Достук, Аскаташ жана Алтын Бешик деген жаңы коңуштарга газ берилет. Андан тышкары Чүй областындагы Романовка, Гавриловка жана Александровка деген айылдарга да газ берилет деген пландарыбыз бар. Эми бул газ берүүдө толук ошол Газпром Кыргызстан компаниясы баягы бардык каражат маселесин өзүңүздөр чечесиздерби же ошо жашоочуларда кандайдыр бир көмөк көрсөтүшү керек сиздерге? Бул инвестициялык программасынын негизинде биз көчөдөгө өткөн газопроводдорду өзүбүздүн инвестициялык программасынын каражаттары менен куруп чыгабыз. Эми ошол көчөдөгү газопроводдун өзүнүн үйүнө чейин газ түтүктү куруш бул эми өз ошо тургундарга берилет. Бирок азыркы убакытта бир кандай акцияларды өткөрүп атабыз, кээ бир жумуштарды биз бекер өткөрүп атабыз. Андан тышкары социалдык мындай жардам карата мындай бөлүп төлөө проценти жок, эч пайызы жок бөлүп төлөө долбоорун да киргиздик. Керек болсо ошо 6 айга чейин мындай рассрочкага газ менен кошулса болот деп айтса болот. Мисалы социалдык объектилер бар да, ошол мисалы мүмкүн балдар үйү болуп калат ошол аймакта, мүмкүн бир карылар үйү болуп калат. Алардын маселеси кандай болот? Эми аларга биз атайын ушундай социалдыктагы ответственность боюнча, жоопкерчилик боюнча жумуштар менен жардам берип атабыз. Кээ бир жумуштарды бекер өткөрүп берип атабыз. Жаңы эле ошо бала бакча кошулган келечек деген жаңы коңушунда ага биз бекер газын туташтырып бердик. Ал эми ушундай маселелерди бизге суроо же маселе коюлса, аларды буюрса чечип атабыз. Урматтуу биздин студиянын меймандары, бизге келип кызыктуу маек куруп бергендиңиздер үчүн сиздерге ийгилик каалайбыз. Буюрса ошо Кыргызстандын мындан ары дагы ушу газдашып бир өнүккөн мамлекет болушуна сиздердин компаниянын мындан аркыда салымы чоң болот деп терең ишенебиз. Сиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Бул жолку чыгарылышта Газпром Кыргызстан компаниясынын ишмердиги боюнча сөз кылдык. Бизде студияда мейманда Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун орун басары Сабырбек Акембаев жана Газпром Кыргызстан компаниясынын башкы директорунун кеңешчиси Арзамат Алдаяров болду. Программаны мен Каныке Жунусова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү. Нужна сотня мужчин, чтобы устроить лагерь.
но достаточно одной женщины, чтобы устроить дом. Роберт Грин Ингерсоу. Никто в здравом уме не будет разрушать свой дом, превращать его в свалку, выкидывая мусор где попало. Но где заканчивается дом, там заканчивается ответственность. Спроси себя, где заканчивается твой дом? Это квартира, подъезд, двор, район, город? Конечно же, вся страна. Но несмотря на это, мы поступаем совершенно иначе. Всем привет, меня зовут Джибек Каракиева, я работала в муниципальном предприятии «Тазалык». Это была моя первая работа, но недавно меня повысили, и теперь я работаю в ЖКХ. Вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, жители присылают мне, и мы стараемся оперативно реагировать. Когда я впервые пришла на работу, меня не воспринимали всерьез, думали, какая-то маленькая девочка что-то присылает в чат, что-то хочет, что-то просит, но потом поняли, что это очень важно, что нужно налаживать обратную связь с жителями, стараться оперативно реагировать на все поступающие жалобы и запросы. Джибек наладила двустороннюю связь между ЖКХ и жителями города посредством социальных сетей. Теперь любой житель может выслать фото с неисправностью, поломкой, замусоренным участком, указав точный адрес. В ответ получит фотоотчет с проделанной работой. Когда я стала пресс-секретарем муниципального предприятия «Тазалык», у них не было отдельной официальной страницы, была общая страница мэрии города Бишкек. Я решила создать отдельную и писала простым языком, простым, доступным, понятным языком для всех горожан. Многим понравилось, жители стали обращаться к нам, рассказывать своим друзьям, родственникам, и мы старались быстро, оперативно реагировать на все их жалобы. В среднем в день поступает около 10 жалоб от жителей города. Джибек придает им приоритетный уровень важности и направляет бригаду, чтобы жителям не приходилось ждать. Мне очень нравится работать с нашими службами, потому что это очень простые, добрые, душевные люди. Я стараюсь сделать все работы своими руками. Также уложить брусчатку, также выгрузить мусор, чтобы жители поняли, насколько это тяжелый труд, который проделывают каждый день все эти службы ЖКХ. Век новых и доступных технологий помогли оптимизировать не только работу, напрямую связанную с информационными технологиями, но и в работе ЖКХ. Этот пример очередной раз доказывает, что возможность менять окружающий мир уже в наших руках. Достаточно начать действовать. Мне очень хочется, чтобы каждый из нас бережно относился к нашему городу Бишкек, потому что Бишкек – это одна из комнат нашего большого